Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары бүгүн 26 сентябрда Жогорку кеңеш жаңы акыйкатчыны шайлады. Студиябыздын коногу дал ушул жарыштан жеңип чыккан Токон Мамытов. Кош келдиңиз. Рахмат. Акыйкатчы деген ким? Акыйкатчынын милдети өтө чоң, ар тараптуу. Бирок ошол ар тараптуулук баары эле келип бир нерсеге такалат, бул адам укугуна. Эми адам укугун айтканда негизинен бир 3 топко бөлүнөт да адам укугу. Биринчи жеке укук, саясий укуктары. Экинчи топ социалдык, экономикалык укуктары. Үчүнчү топ бул жанагы маданият жана гуманитардык багыттагы адамдын укуктары. Бул жерде кичинекей баланын укугунан баштап, анын энеси аял заттын укугунан баштап, погон таанган аскердердин укугу, ошондой эле чет өлкөдө жүргөн биздин жарандар бар, биздин кыргыз туугандарыбыз бар, алардын укугу. Бүгүнкү күнү ошол чет өлкөдө жүргөн адам айрым мигранттарыбыз ар кайсы кырсыктын себептердин негизинде бүгүн Россияда, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Турция, Корея, Кытайда абакта отургандары бар. Ошолордун да укугу. Мына демек бул жерде жеке адам укугу эмес, ошол адам укугун жакшыртып алдыга жылдырыш үчүн албетте мыйзамдуулук болуш керек. Кандайдыр бир жоболор иштеш керек. Мына ушунун баарын каптап алып келгенде эл аралык эки тараптуу, көп тараптуу карым-катнаштар болот коңшу мамлекеттердин. Ушунун баарын алып келгенде жана адам укугу болот. Адам укугун колдогон бүгүн парламент адам укугун ошол омбудсмен, акыйкатчы аркылуу адам укугун коргойт. Эл өкүлдөрү бүгүн талкууда сизге абдан курч суроолорду берди. Ошого карабастан эмне үчүн колдоо таптым деп ойлойсуз? Эми мен ойлойм, булар баягы менин тажрыйбама карады болуш керек. Менин баягы турмуштук жолума карады. Менин жана укук органдарда иштеп жүргөнүмдү карады болуш керек. Алар мыйзамдуулук, юридикалык маселелерди, эл аралык мамилелерди ушуларды оңдоп алдыга жылдырат деп, ушул ишенич менен ушул кызматты ушул киши алып кетеби деген, мындайча айтканда, эми ишенич деп деле ишенич, бирок бул аванс иретинде болгон ишенич да. Мен ушинтип эсептейм. Ушуларды эске алып туруп, анан добушум мага бердиби деген ойдомун. Мына сиздин көп жылдык тажрыйбаңыз көпчүлүк учурда бул мамлекеттик кызыкчылыкты коргогон мамлекеттик кызматкер катары белгилүү, ошону көбүрөөк айтышты. Мына айрыкча ушул коопсуздук тармагында иштеген адам катары белгилешти да. Бирок ушул сиз мамлекеттик кызыкчылыгы менен адам укуктарынын кызыкчылыгы карама каршы келип калган учурларда мындан кийин эмне кыласыз? Негизи мамлекеттин кызыкчылыгы бул эң биринчи улуттун, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы ошол жеке адамдан башталат. Кыргыз жаранынын укугунан башталат. Мен ойлойм, бул жерде эгер мыйзамдуулук болсо, акыйкаттык болсо, ар бир кыргыз жараны өзүнүн укугун да коргой билсе, өзүнүн милдетин да билсе, мыйзамдуулукту сактаса, мен ойлойм, бул жерде карама-каршылык деле болбойт. Карама-каршылыктар айрым баягы түшүнбөстүктөн, мыйзамды билбестиктен, айрым бир терс көрүнүштөр чогулуп келип туруп, бир туңгаякка капта мындай туш келгенде, мына ош жерде жана адам укугу бузула баштайт да. Мен ойлойм, ошон үчүн омбудсмен аппараты, омбудсмен, акыйкатчы, коомдук жаран, парламент, укук коргоо органдары эң биринчи конституция, мыйзамдуулукту ойлош керек. Конституцияда так жазылган. Адам укугун коргоо бул мамлекеттин түздөн түз милдети. Мына ушуну унутпасак, мен ойлойм, ушул багытта биз иш барсак, жанагындай карама-каршылыктар башыбыздан өтпөйт. Сиз Советтер Союзу учурунда белгилүү болгон жана тарбияланган кадрсыз.
Андан кийин канчалаган бийликтер алмашты. Ушул парламенттин трибунасынан мындай да суроо болбодубу? Канча бийлик келип кетти, ошол бийлик учурунда адам укуктары канча бузулду, канча туура эмес иштер болду. Ошол учурларда Током Мамытов аларга бир каршы бир сын айтып койгон эмес. Азыр күчтүү акыйкатчы боло алабы деген суроолор берилди да. Буга эмне деп жооп берер элеңиз? Мен өмүр бою, көпчүлүк өмүр бою турмушумда ушул укук коргоо органдарында иштеп калдым да, күч структураларында. Жана улуттук коопсуздук кызматында, коргоо министрлигинде, чек ара кызматында иштеп калдым да. Мен айтат элем, ушул өлкөнүн күч структуралары, булардын баары конституциялык органдар, институттар. Эң биринчи ушул мамлекеттик институтта иштеп аткан инсан, ал эң биринчи ошол адамдын жеке коопсуздугун, коомдун коопсуздугун ойлойт, жана мамлекеттин коопсуздугун ойлойт да. Ошондуктан ал жеке адамдын, инсандын коопсуздугу ошол адам укугунан башталат. Ошон үчүн бул жерде баягы мындай укук коргоо органында иштеп жүргөн адам укук коргоочу боло алабы деген бул баягы туура эмес түшүнүк да. Кичине баягы укук коргоо органдардын жумушун кичине аягына чейин байкабай туруп ушундай жыйынтык чыгаргандар да болуп атты. Бирок мен ишендирип кетет элем, укук коргоо органдан чыккан укук коргоочу, акыйкатчы бул башкаларга караганда эффективдүү иштейт деп мен ишенем. Себеби ал өзү билет кайсы жерде мыйзам чала иштеп атат, кайсы жерде мыйзамды бузуулар болушу мүмкүн, кайсы жерде башка мыйзамдар менен тиги мыйзамга шылтоо кылып туруп, ошол эки мыйзам кагышкан жерде, бири-бирине карама-каршы келген жерде адам укугун пайдаланып бузуп кетиши фактылар бар. Ушулардын баарын биз билебиз да. Биз муну көргөнбүз, билгенбиз, муну талкуулаганбыз. Ошондуктан биз буга жол бербейбиз. Адам укугун тебелеп тепсегенге. Өзгөчө жанагы балдардын укугун, аялдардын укугун, абакта отурган адамдардын укугун, пенсионерлердин укугу бар, жаштардын укугу бар, аскер адамдардын укуктары бар. Мына ошолорго өзгөчө көңүл буруш керек. Өзгөчө чет өлкөдө жана биз мигранттар деп атпайбызбы? Ошол мигранттардын бүгүнкү күнү алардын укугун да сакташыбыз керек. Бирок алардын үй бүлөсү бар да. Үй бүлөлүк семейный укук бар, семейный кодекс бар, ошого ылайыктуу иштешибиз керек. Алардын балдарынын укугу сакталып атабы? Тиешелүү башка мамлекетте, башка жерде жүрсө дагы ошол тиешелүү деңгээлде анын баягы муктаждык маселелери чечилип атабы? Адамга керектүү, эң биринчи керектүү нерселер чечилип атабы өз убагында? Анын укугу башка жерде, бөлөк эл, бөлөк жерде тебелеп тепселенген жокпу деп, мына ушуга да көңүл буруш керек да. Шайлоонун жыйынтыгында сиз жогорку кеңешти көпчүлүк добуш менен колдоп бергенине ыраазылык билдирип атып айттыңыз. Башка талапкерлердин дагы айткан нерселерин, сунуштарын эске алам дедиңиз. Сиз ошол өзүңүздүн атаандаштарыңыздан кимди көрө алдыңыз? Алар дагы кайсы бир тарабынан сизден артыкчылыгы бар беле? Мисалы ошол эле мамлекеттик кызматтан эмес, атуулдук коомдон келген уюмдун өкүлдөрү катары. Эми булардын көпчүлүгү жашы менден жашыраак экен. Булардын келечеги кең. Мен ушул Рита айымга, жанагы Канат Азиз жигитке, берки жигиттерге, аларга дагы ийгилик каалайт элем. Алардын да келечеги кең болуп, ушул ойлогон ой максаттарына жетсин. Мен ойлойм, алардын деле эмне үчүн мен айттым, жана тажрыйба алардын сунуштарын эске алам деп. Себеби алар суроо берип атканда баарыбыз жооп берип атпадыкпы? Ошондо байкасаңар, айрым ошол менен талапкер болуп чыгып аткандар жакшы мындай сунуштарды айтып атты. Мисалы Рита айым жакшы сунуштарды айтып атты. Жана Рыскул Бактыгулов деген адам, инсан жакшы сунуштарды айтып атты мыйзам жагынан да. Мага ошолор жакты. Себеби ал инсан дагы өзү мындайча айтканда практикта. Ал иштеп жүргөн. Ал прокуратуранын биринчи орун басарына чейин, кызматка чейин көтөрүлгөн адам, анан ал адам мыйзамды жакшы билет. Прокуратура башка укук коргоо органдарынан кичине мындай бир особый статусу бар да. Бул баягы мыйзамдуулуктун аткарылышына көзөмөл кылат да.
баягы МВД, улуттук коопсуздук кызматы, башка күч структураларга караганда ошол прокуратуранын көз карашы менен айрым маселелердин юридикалык мыйзам жагынан кандай чечиш керек, ошол сунуштары мисалы мага жакты. Рита Айымдын болсо жана коомдук уюмдарды, жарандык коомду, өкмөттөр эмес уюмдарды, башка эксперттерди, ошолорду мисал кылып, ошолорду кандай пайдаланыш керек, ошолордун ой пикирин баягы конференцияда өткөрүлгөндө, семинар, тренингде өткөрүлгөн бир топто жакшы жана аял заттар укугу боюнча, өспүрүмдөрдүн укугу, жаш балдардын укугу боюнча дагы бир топ жакшы ой пикирлери мага жакты. Мен ойлойм, мен өзүм мындайча айтканда сөзсүз түрдө булар менен жакын арада бир жолугуп, кичине баягы баш аягыбызды жыйып алгандан кийин жолугуп, ушулар менен дайыр кездешип, бир 10 мүнөт болсо дагы убактысын сурайм да. Ушул көңүл буруп, мага бир айрым жерлерде мен суроолорум дагы бар аларга. Ушулорду түшүндүрүп берсе, мен кийин акыйкат кызматында кийинки адам укугун сакташ үчүн пайдаланганга ушуну колдонот элем. Анан бир нерсени да белгилеп кетейин. Азыр баягы күч структура деп, ушул күч структурадан болду деп атпайбы? Эми бул Советтер Союзу, пост СНГ мамлекеттеринин омбудсмендеринин 90% бул күч структурадан. Мына Россияны алалык, Москалькова Айымды. Ал болсо МВДнин, Россиянын МВДсинин генералы бул Айымчы. Бул жанагы илгери тергөөчү да болуп жүрдү, юрист болуп жүрдү, кийин болсо договорной правовой департамент МВДнин жетекчиси болуп жүрдү, МВД Россиянынчы. Коңшу Казакстанды алсак, Аскар Шакиров бул дагы МВДнин жетекчилеринин бири, Казакстандын МВДси. Тышкы иштер министрлигине орун басар болду. Жакын арада Казакстандын бажы кызматынын жетекчиси болчу. Мына ошондуктан бары омбудсмен болду. Эми башкаларды айтпайын. ООНду айтабыз, ООН, Евросоюзду айталык. Жана комитет бар го, по правам адам укугу боюнча. Ошолордун 15 сотторун карасаң, талаптарында шайланган жоболорунда жазылып турат. Булар улуттук сотторду укук коргоо органдарга кандай шайлоо өтсө, ошондой шайлоо менен бизге келет депчи. Демек ошолордун баары мурда спецпрокурор, сот, мурда укук коргоо органдардын өкүлдөрү, мына ошолор дагы ООНдун жанагы адамдар укугу боюнча комиссиялардын мүчөлөрү болуп жүргөн адамдарда. Демек погон тагынган адам, мурда прокурор, милиция, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери, күч структуранын кызматкерлеринен чочулабаш керек. Кайра ошолордун тажрыйбасын, билимин пайдаланыш керек да. Мен ойлойм, ушул менин тажрыйбам, менин билим ушул акыйкат жумушун алдыга жылдырганга жакшы бир салым кошо аламбы деп. Себеби бүгүн өзүңөр көрдүңөр, Акыйкат институтуна бир топ сын пикирлер айтпадыбы? Бир топ сын пикир айтылды. Ар кандай сөздөр айтылды. Мына ошолорду эске алып туруп, депутаттар да бир топ жакшы сунуштарды айтты. Байкасаңар, суроо берип талкуулап атыпчы. Ошол сунуштарды дагы эске алып, ошолорду өзгөчө мыйзам жагынан, ушул жагынан кеңири ушул депутаттар айткан сунуштарды пайдаланып, булар макул деп атканда качпай кетеңчиктеп, ошонун баарын даярдап туруп, документти келип туруп, комитет болобу, жеке депутат болобу, фракция болобу, жолугуп ар бир депутаттын артынан калбай, момундай деп айттыңыз эле, момундай даярдадым, туура жаздыкпы, келиңиз ушуну чечелик, алдыга жылдыралык деп, ушундай момент келип, бүгүн коомчулукта да, парламентте да, акыйкаттын аппаратында деле мен билишимге караганда, бүгүн ушул кандай бир жаңылануу болсобу деген ой бар да. Мен ойлойм, бүгүнкү шайлоону, бүгүнкү талкууну, жанагы каалоо тилектердин баары, мунун баары аванс иретинде мен кабыл алам. Мен ушуну өзүм да уят болбой, парламентти да уят кылбай, мага ишенген депутаттарды да уят кылбай, мен ушул ишти так жана алдыга алып кетишим керек. Бирок сиз мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн мисалын айтып атпайсызбы? Жана акыйкатчылыкка бул жанагы мамлекеттик кызматкерлер деле болгон деп. Бирок албетте Кыргызстан баягы өнүккөн башка өлкөлөрдүн дагы өрнөгүн алса туура болсо керек да. Сиз мына
чынында эле парламентте дагы көп суроолор берилип атат. Баягы чекист акыйкатчылык институтка келсе эмне болот, кандай болот деп. Ушул мисалы ушундай бир азыркы коомчулуктун ичинде пайда болгон суроодон, түшүнүктөн эртерээк баягы арылып, чынында эле баягы мамлекеттик кызматкер ушул институттун таасирин арттыра алат, өнүктүрө алат деген бир жооп кайтарууга мүмкүнчүлүгүңүз жетеби? Жетет. Мен ушул жоопко, ушул суроого жооп берерден мурун Россиянын, Советтер Союзунун улуу инсаны академик Сахаровдун сөзүн айткым келет да, ушул жерде мисал катары келтирип. А киши ушул өлөрүнүн алдында журналисттер ушундай суроо бергенде улуттук коопсуздук кызматы жөнүндө, күч структуралары жөнүндө, адам укуктары жөнүндө, ошол кезекте өзүңөр билесиңер, Хельсинская правозащитная организация адам укугу боюнча түзүлбөдү беле. Ошондой чоң кыймылы бар болчу. Ошондо суроо бергенде чет өлкө журналисттер ошондо айткан, Советтер Союзунда мен билген эффективдүү эл үчүн, жалгыз Советтер Союзунун жараны үчүн, улутуна, динине карабай, социалдык статусуна карабай иштеген бир эле институт болгон бул улуттук коопсуздук кызматы деген ушундай. Ошол өзү диссидент болуп жүрүп, куугунтукта жүрүп, мына ушул кишинин жогору баа берген эсимде да. Ал инсан, улуу инсан эмне үчүн ушундай жогору баа берди? Себеби ал киши билчи, улуттук коопсуздук кызматы өзүнүн кадрларын, адистерин кандай даярдайт. Баягы кандай билимдүүлүктү берет, гумандуулукту берет, адамгерчиликти берет, юридикалык жактан даярдыкты берет, мамлекеттин коопсуздугун, жеке адамдын коопсуздугун кандай коргош керек. Ошондуктан мен ойлойм, мен ошол адам айткан, улуу инсан айткан, 20-кылымдын улуу инсандардын бири да ал адам, академик Сахаров. Ошол адам айткан сөздү мындай куруу кылбай, мен өзүм аракеттенем, өзүм коллегаларым менен, омбудсмен аппараттары менен ушундай терс ой пикирлерди жоюуга да. Ушундай ой пикир болбосун. Оказывается, омбудсмен, прокурор да билип иштей алат экен, чекист да иштей алат экен, чек-арачы да, милиция да иштей алат экен. Булардан коркпош керек экен, булардын акылын, билген тажрыйбасын, адистигин пайдаланып калыш керек экен деген ушундай ойго алып келгенге мен аракеттенем. Акыйкатчы институтунун алдында азыркы учурда сиздин багыңызда көптөгөн маселелер айтылып кетти, ооба, бирок эң биринчи кезекте мындай сиз колго ала турган кандай адам укуктары багытындагы эң маанилүү маселе турат? Бүгүн бир нече багыт депутаттар белгилеп кетпедиби? Бул баягы балдардын укугу, аялдардын укугу, анан жанагы чет өлкөдө жүргөн биздин жарандардын укугу, анан ошолордун үй бүлөсү, балдарынын укугу депчи. Ушул негизги, мен ойлойм, ушул туура ушундан баштаса, албетте башка тармактарга да көңүл бурулуш керек, бирок ушул багытты иштеш керек. Экинчи багыт көрсөтүлдү, бүгүн да жакшы бир нече жолу депутаттар айтып кетти. Бул жанагы мыйзам чыгаруу жагын, мыйзам жагын. Айрым мыйзамдар бүгүн ошол адам укугун толук кандуу коргоого мындай шарт да мүмкүнчүлүк түзүп бербейт депчи. Мына демек ушул депутаттар өзүлөрү айтып, өзүлөрү келгиле, бүгүн эл суусап турат. Ушул мыйзамды оңдойлук дегенде биз ушуну пайдаланып туруп, омбудсмен аппараты депутаттарга бир жок дегенде бир чоң ири 3-4 мыйзамга толуктоо өзгөртүүлөрдү кийиргенге ушул багытта бүгүнтөн баштап иштеш керек. Андан сырткары мына Кыргызстандагы саясий куугунтук маселеси да ар дайым көтөрүлүп келет да, ушул акыйкатчы саясий куугунтук маселесине кантип караш керек? Мурда мисалы ошентип камалып калып, оппозициячыл көз караштагы адамдар азырга чейин абакта жаткандар бар. Мына ошолордун тагдырына, ошолордун адам укугуна болгон сиздин көз карашыңыз, аракетиңиз кандай болот? Эми бул жерде мындай да, айрым учурларда чын эле саясий куугунтук бар, аны жок деп танбайбыз. Буга чейин болуп келген да,
болуп келгенде ал фактыларды кайда коебуз? Ошон үчүн аны моюнга алыш керек. Муну ООН деңгээлинде комитет жана адам укугу коргоо боюнча комитеттин тиешелүү чечимдери бар. Өз учурунда ушул адам укугу Кыргыз мамлекетинде бузулган. Бирок ошол эле учурда айрым фактылар боюнча ошол эле ООНдун адам укугу коргогон комитети мындай четке каккан айрым арыздарды. Себеби алар көргөн жообунда деле өзүңөр байкасаңар, сиз баягы экономикалык кылмыш кылып туруп эле бүгүн мени саясий куугун туктап атат деп мына ушундай кайрылып атасыңар. Бул туура эмес. Сиз эч качан саясатчы болгон эмессиз. Саясий маселелер менен алектенген эмессиз. Бир да бийликти ушунча жылдын ичинде бир сын пикир айтып, бул митингге катышып, мындай бир бийликке каршы чыккан эмессиз. Жана акыйкат үчүн, адамдын укугу үчүн, жанагы сөз эркиндиги үчүн, жарандардын укугу, мигранттардын укугу, ушундай экологиялык укуктары боюнча көтөрбөй эле бүгүн жүрүп эле анан баягы экономический кылмыштар болгондон кийин иш козгоп, ошонун баары далилденип атса, сиз бүгүн жооптон качыш үчүн айрым ушул укугум, саясий укугум бузулуп атат деп ушуга жамынып атасыз, ушуну далилдеп бериңиз деп кайрылуулар болгон да. Биз билебиз да бул жөнүндө. Демек, бул жерде албетте ушул жерде бийлик дагы, ошол жарандар дагы ушуну аралаштырбаш керек да. Же сен саясатчысың, же сен жөнөкөй бизнесменсиң. Эгер бизнесменсиңби, мыйзам, экономикалык мыйзамдарга, конституцияны, кылмыш жаза кодекстерин бузбай, ушун багытта иште, налог төлө. Себеби адам укугу дегенде эле баа укукту эстеп эле, милдетин унутуп калат да, орусча обязанности, долг деген бар да, обязанность. Бул конституцияны, мыйзамдыктарды сактаймын, налогту төлөймүн, коомдук тартипти бузбаймын дегендер бар да. Мына ошол жагын дагы эске алыш керек. Эгер бул биринчи, экинчи, же бизнесмен болуп жүр, же саясатчы болсоң, анда саясат жолуна толук түзүшүң керек. Анда сен баягы бирөөгө крыша болуп, бирөөгө бир экономикалык бир маселесин, баягы жер участкасын бөлүп бергенге жардам берип, аралашпа. Сен саясат менен алектен. Сен жана сөз эркиндигин корго. Сен баягы адамдын укугун корго, аялдардын укугун корго, аскердин, абакта отургандын, мигранттын, жаш балдардын, ушулардын укугун корго деп туруп, же экологиялык укуктарды колдоо деп туруп, маданий укуктар бар, муну колдоо деп туруп, мына ушул менен алектениш керек да. Анан биякта да жүрүп, анан бир жерде болсо, анан баягы мыйзам бузууга сөзсүз түрдө кабыл алып калып, анан ошол жерде баягы мындайча айтканда кишенге туш алып калганда, анан баягы саясат менен жамынбай, саясатчы бизнес менен жамынбай, экөө эки башка болуш керек да. Сиздин алдыңызда азыр дагы бир татаал маселе турат да. Сиз шайланган акыйкатчы институтунун, мисалы ошо баш кеңсеси абдан начар абалда. Аппаратынын кызматкерлеринин, башка кызматкерлердин айлык маянасы бул дагы чоң проблема. Себеби дегенде мурдагы акыйкатчылар бул маселени ар дайым чече албай келген да. Каржылоо маселеси. Муну сиз кантип чечесиз? Менде мындай маалыматты жок экен, мен көп билбейм. Бирок чын эле сиз айткандай болсо, анда албетте ошол адамдар адам укугун коргоп аткан омбудсмендин аппараты, алар да ошол иш менен алектенип атат да, укук проблемалары, маселелер менен. Албетте алардын дагы эми баягы өтө башка элдерге, башка министерство, ведомствого, жергиликтүү бийликтин аппараттарына салыштырмалуу өтө одоно бийик эмес, но мындай бир нормальный статуска, мындай макамга ээ болуш керек да. Мен ойлойм, эгер мен азырдын маалымат толук жок экен, эгер ошондой болсо, албетте жана жогору айткандай биринчи иретте эмне кылам дегенде, анда албетте ошолорду алдыга жылдыргандан кийин, албетте ушул маселелер ушундай болсо, анда албетте бул маселени дагы өкмөткө, президентке, парламентке барып көтөрүп маселени кабырга менен коюш керек. Элдин көйгөйлүү маселелерин чечиш керек деп. Маегиңизге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуубузга бүгүн Жогорку Кеңеш тарабынан шайланган жаңы акыйкатчы Токон Мамытов катышты. Саламатта калыңыздар.
Европалык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны 3-6 октябрда биринчи жолу Бишкекте өтөт. Ага 57 мамлекеттин парламент өкүлдөрү катышат. Жыйында Борбор Азия жана ага чектеш өлкөлөрдүн коопсуздук боюнча диалогун жакшыртуу маселеси талкууланат. Адамзат коопсуздугу жер жүзүнүн тынчтыгы.